Мектеп, жол, суу. Бул маселелер 2022-жылы өткөн биринчи элдик курултайдын башкы темасы болгон. Бирок президенттин жеке көзөмөлүндө бул иштер жигердүү жасалды. Бир эле мисал 2023-жылы 100 мектеп колдонууга берилди. Кыргызстандын тарыхында буга чейин бир жылда бир же эки мектеп салынчу. Анан албетте былтыр эле 100 билим уясынын эшигинин ачылышы рекордтук көрсөткүч. Мындан тышкары канчалаган жолдор салынып, эскилери оңдолду, айлыктар көтөрүлдү, жаңы ооруканалар салынды. Эл кызматындагы мамлекеттик органдардын техникалары биринин артынан бири сатып алынды. Бул иштерди эл дагы көрүп турат. Калктын көйдөнүндө турган социалдык маселелердин басымдуу бөлүгү чечилгенине күбө болгон. Ынанган эл былтыр өткөн курултайда өлкөнүн келечегине байланышкан маселелерди көп көтөрдү. Бул өнүгүүнүн алдыга карай кадам таштоонун белгиси. Элдин үнү бийликке мурун жетпей келген, бийлик менен элдин ортосунда ажырым өтө чоң болуп кеткен. Бирок ушул эки курултай өткөнү бийлик менен элдин иштешүүсү байкалып турат да. Бул элдик курултай институту жаңыдан түптөлүп жаткан институт. Муну көп адамдар түшүнүп-түшүнбөй мамиле болду. Бирок утур убакыт өткөн сайын бул өзүнүн нугуна түшүп жатат десем жаңылбайм. Алдыда Кыргызстанда элдик бийликтин негиздерин, улуттук аң сезимди, элдин жарандык коомдун биримдигин жана ынтымагын мындан ары бекемдөө, өлкөнү туруктуу өнүктүрүү максатында кезектеги курултай өткөнү жатат. Азыркы учурда коррупцияга каршы иш-чаралар катуу жүрүүдө. Миллиарддаган акчалар мамлекеттик казынага кайтарылып жатат. Бул жаатта күч органдары, анын ичинде Улуттук коопсуздук комитети өзүнүн жумушун жогорку деңгээлде аткарып жатканын баса белгилеп кетейин. Атайын кызматтын иштерин жамы журтубузда колдоп коштоп жатышат. Жерибиздин тынчтыгын, элибиздин бейпил жашоосун камсыздап, коркунуч туудурган ар бир көрүнүш менен олуттуу күрөшүүдөбүз. Ар бир айтылган сунуш пикирлер тизмеге алынып, аткарылышын элдик курултайдын катчылыгы көзөмөлдөйт. Экинчи элдик курултайдын жыйыны боюнча 3026 пункттан турган иш-чараны иштеп чыкканбыз. Мына ошондо бүт социалдык, экономикалык, саясий, идеологиялык маселелерди камтыган сунуштар көп түшкөн. Ошолордун баарын биз иретке келтирип, мамлекет башчынын колу менен тескеме чыгартыртып, бүгүнкү күнү бүт аткарылышын көзөмөлдөп, министрлер кабинети менен, президенттин администрациясы менен, жергиликтүү бийликтер менен, министрликтер менен чогуу иштеп атабыз. Курултай институту кыргыз элинде илгертен эле иштеп келген. Ата-бабаларыбыз ийире отуруп түзгенкешип курч маселелерди чечкен. Саясат талдоочулар азыркы аламдашуу доорунда мамлекет туура жолду тандап алды деген пикирде. Мисалы үчүн япондар 60-70 жылдарда аларда деле ушундай болгон. Анан эмнеге келип токтолушту? Алар айтышты, дүнүйөлүк илим, билимдеги башка нерселерди жетишкендиктерди алабыз, жана өзүбүздөгү ата-бабабыздан келаткан нерселерди сактайбыз деп. Мына бизде эле ошондой эле. Андан башка неме жок. Көнө тарыхыбызда эмнелер бар? Кандай нерселер бар? Кандай дасмиябыз бар? Ушуну алып чыгышыбыз керек. Мына ушундай жагдайда мен оюмча курултай өзүнүн жемишин берет деп ойлоймун. 20-декабрда өтө турган кезектеги элдик курултайга 700 делегат шайланып келет. Маанилүү мамлекеттик иш-чарага өлкөнүн булуң бурчунан, сырттагы мекендештер арасынан жана башка улуттардын өкүлдөрүнөн делегаттар тандалат. Уланбек Тиканбаев, Эрмек Кадыров, Ала Тоо 24.